Саламатсыздарбы? Аралаштыруу каналына катталып, коомдо болуп жаткан кызыктуу маалыматтардан кабардар болуңуз. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Биз бүгүнкү видеороликте Япония мамлекети тууралуу эң кызыктуу фактылар жана кызыктуу маалыматтарды айтып берүүнү чечтик. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Япония кызыктары. Ар бир өлкөнүн өзүнө тиешелүү каада салты жана таң кала тургандай бири-бирине окшогон өзгөчөлүктөрү болот эмеспи? Дүйнө жүзү боюнча көптөгөн мамлекеттердин ичинен өнүгүп, алда канча жетишип келе жаткан Япония өлкөсүнүн биз билбеген белгисиз жактарынан жана дүйнөдөгү кызыктар жөнүндө кабардар кылмакчыбыз. Япониялыктар жалкоо өлкөлөрдүн катарына кирбейт. Алар түшкү тамактануусуз 24 саат иштеше алышат. 3 күн уктабай жүрүшсө дагы жаңы идеяларды ойлоп, аларды ишке ашыра алышат. 4 күн эсабыга чыгышса, алар үчүн 1 жыл дем алып калгандай болуп, идеялары топтолуп калат. Жумуш иши бүтсө дагы үйлөрүнө кетпестен иштеп жүрө беришет. Япониянын эли сыртынан кичинекей көрүнгөнү менен күчтүү жана жөндөмдүү келишет. Спирт ичимдиктерин ичкенди жактырышпайт. Ырдаганга жана сүрөт тартканга кызыгышат. Япониялыктардын тили татаал болгондуктан алардын тилин үйрөнгөн адамдарды урматтап, сыйлашат. Башка өлкөнүн адамдары японча саламдашып жатканын көрсөм, Япониянын эли үчүн бул чоң сыймык. Урушуп жатканда жаман сөздөр менен урушушпайт. Жөн гана үнүн жоон кылып, эмоция менен билдиришет. Уурулукка барган адамды катуу жазалашат. Кимде ким метрого кол чатырын же башка буюмдарын унутуп калган болсо, кайра барып алууга болот. Ал үстүндөгү адамдарды Япониянын кыздары иштеген ишканаларга киргизишпейт. Эгерде ал жакта Кытайдын же Филиппин өлкөсүнүн кыздары иштесе, анда унчукпай киргизе беришет. Үйгө болобу, ресторангабы, ооруканагабы, кайсыл жерге барышпасын бут кийимин чечип киришет. Ошондуктан дайыма жанына байпак сала жүрүшөт. Бут кийимди чечкенден кийин кайра кеткенге даярдап, көчө жакты каратып, эшиктин оозуна коюш керек. Эгерде муну кылышпаса, уят деп эсептелинет. Шамдак ай келгендиктен алар бут кийим чечкен жана кийген жагынан алдына эч кимди чыгарбайт. Өз өлкөсүнөн башка жакка чыккандан коркушат. Конокту үйлөрүнө чакырбайт. Болгону биз жакка бир күнү келип кетиңиз деп гана жылмайып айтып коюшат. Ушакчылар көп. Япониянын жаштары башка өлкөлөргө жашаганды жакшы көрүшүп, азыркы убакта кетип жатышат. Башка өлкөдө жүргөндө топ-топ болуп, душмандардан коргонушат. Япониянын аялдарынын көбү хоккей жана футболдун фанаттары. Балдары чачын өстүрүп, боеп жүрүшөт. Акча каражаттарын себепсиз чача бермейлери бар. Рахмат дегендин ордуна жөн гана бача ийгейт. Элинин көптүгүнөн, жеринин аздыгынан үйлөрдүн көпчүлүгү суук. Жашаганга ыңгайсыз, уялчаак жана көрө албастык жактары бар. Кыздарынын ачуусу келгенде 80% чачтарын жулганга күлүшөт. Акчаны аялдары кармашат. Жаңы жыл күнү япониялыктар бардык үй бүлөсү менен чогулуп, 3 күн кечке телевизор көрүп отурат. Алар ишенче келишет. Мен сени сүйөм деген сөздү ар кандай күтүлбөгөн окуялар менен билдиришет. Японияда жазуунун 3 түрү бар. Биринчиси хираган, экинчиси катакана, үчүнчүсү канзи. Машинаны 120 км ылдамдыкта айдашса да айып төлөшпөйт. Анткени алардын мыйзамында буга уруксат берилген. Япониянын сыналгыларында тамак аштарды көрсөтөт. Анткени алар аябай тамак ашка жакын келген калк болот. Суу тартыш болгондуктан бир адам жуунган сууга үй бүлөсүнүн бардыгы жуунуп чыгышат. Баары бүткөндөн кийин кайра ал сууга кир жуушат.